Мурда кээ бир аттар болот эле. 90 бай, 100 бай, 80 бай. Ошончолук өмүр сүрсүн, жакшы өмүр сүрсүн, берекелүү өмүр сүрсүн, токчулукта, молчулукта жашасын деп кээде максат кылып 90 бай, 80 бай ат коюшат эле. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахтын тагдыры ар кандай. Ар кимге ар кандай күн түн берилет. Биз жаштыгыбыз дагы үч түрлүү болушу мүмкүн. Рухтун жашы, рух башкарып турган мына жөн эле сөөк анан эт сымал мына денебиздин жашы, акылдын жашы урматтуу мусулман бир тууган үчүнчүсү. Бул үч түрлүү болот экен жашы. Кээ бирөөлөр дене сыпатында 90го чыккан, ак сакалы бар, көздөрүнүн нуру кеткен, басы бара турган жери биле ажаткананан намазканага баралат. Бирок ошол учурда дагы 15 жашар баланын ишин кылат. Намаз окубайт, жакшы жолдо жүрбөйт. Ошол учурда дагы шахмат шашки менен өмүрүн ойношуп, мына эле домдорду араласаң шашки ойношуп отурган болот, шахмат ойноп отурган болот. Чоң ошол жаштагы адамдар. Ошол жашка келип дагы чыныгы акыйкат нерсени түшүнө элек. Ошол нерсени түшүнө элек. Оозунан пивонун жыты келип турган болот. Бул дене урматы мусулман бир тууган. Дене карыйт, дене өлөт, бирок рух, акыл бул эң күчтүү нерселер, булар өлбөйт. Кимдин жашы 50гө чыгып, ал 20 жаштагы бала сыяктуу кыялданып жатса, анын 30 жылы бекер кетти деп Мухаммад Али айткан. 30 жылы чындап бекер кетти дейт. Арабызда ошондойлор көп. Бул жаштык кезде кээде адашып, билбей, туура эмес иштерди кылып коюшу мүмкүн. Бирок жашың өткөндөн кийин тоба кылышың керек. Ошол нерселерге белги болуп сага келгендердин нерсеси көзүңдүн нуру кетет. Баскычка бутуң ооруйт, сахар, давление, оорулар көбөйөт. Иш кыла албайсың, жумуш кыла албайсың. Ушу ибадатка эле жарап калгандай сезилесиң өзүң үчүн, коом үчүн, үй бүлөң үчүн. Бирок ошол учурда дагы акылга келбеген акмактар бар. Жашмын дебе. 15 жашта чоң империяларды башкарган мусулмандар болгон. Жашмын дебе кабыр жашкарын тандабайт. Сенин бизнесте болсун, ийгиликте болсун, айтор эмне жумушта болбосун, сенин эң чоң катаң убакыт бар дегендигиң. Али убакыт бар. Ийгиликке жетем бир күн эмес бир күн деп өзүңдү алдап жүргөндүгүң бул эң чоң катаң сенин. Адамдардын ойлору ар түрлүү жакшы ойлор түнү келет, бирок саарлап эле ошол жаман иштерди кылышты баштайт. Күнүгө кылган иштерин. Ошол чөйрөдөн чыга албай калган. Кудай таалам баарыбызга ыйман берсин, хыдаят берсин. Дене карыйт экен, өлөт экен, жок болот экен. Бирок бунун ичине салынган рух бул өлбөйт экен. Кийин кабырда да ушул рухтар өзүнүн ээлерин таап барып кайра башар майданга, ошол жерге кайра жыйылабыз биз. Эмне үчүн өлөйүн деп атканда бир адам салих иш кылып бейишке кирет деген себеби, бул учурда урматтуу мусулман бир тууганым, рухуң карыбайт, рухуң өлбөйт. Бир тооба кыласың, бир жакшы иш кыласың. Кудай таалам, Кудай кааласа иншалла күнөөлөрүңдү кечирет. Адамдардан эч качан жакшылык күтпө. Жамандыкта бербештик үчүн Кудай тааладан дуа кыл. Адамдар сени аны бербеди, муну бербеди, жакшылык кылбады, башка кылбады деп айта беришет. Бирок жакшылык кылган учуруңда, ар жылы жакшылык кылып, ар дайым
Аллахтан үміт қылып жақсылықтарды қыла берсең, бір жолы жаман іш қылып қойсаң, бұл ушундай екен дейді. Өмір бойы айтады. Ал эми өмүрүң аяга чейин күнөө иштерди кылып, жаман иштерди кылып, бир жолу чын жүрөктөн тооба кылып, Аллах деп, Куран деп, иман исламга кызмат кыла турган болсоң, ошол бир тообоңдун себебинен Аллах Таала аркада кылган бардык күнөөлөрүңдү кечирип берет. Ал эми адамдар бир туура эмес иш кылып койсоң, сенин аркадагы бардык жакшылыктарыңды унутуп жиберишет. Демек, кимдин ыраазычылыгын издешке аракет кылышыбыз керек экен. Кимдин ыраазы болушуна кадамдарды коюшубуз керек экен. Урматтуу мусулман туган. Албетте Аллахтан. Аллах мээримдүү, рахимдүү, кечиримдүү.